Салам достор, назарыңыздарда Аралаш Медиа. Бүгүн сиздер менен Uncharted аттуу кызыктуу тасманы көрөлү. Каналдын өнүгүшүнө салым кошуп, бизге катталып кетүүнү суранабыз. Сиз үчүн 1 секунд болсо, биз үчүн эмгекти талап кылат. Анда эмесе достор, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуздар, биз баштадык. Тасманын башында эле Нейт аттуу каарманыбыз эсин жийип, учактан кулап бара жатканын түшүнүп, дароо эле жанталашып учакты көздөй жөнөдү. Анын артынан кайдан жайдан адамдар чыгып кубалап, Нейт алар менен кармашып отуруп, акыры учакка жетип алды. Господи, извини, я чисто автоматически. Ошентип учакка жетип алган менен дал ошол учурда учактын ичинен унаа чыгып, аны сүзүп кетти. Биз мындан соң Нейттин балачак мезгилине кайтып, ал агасы Сэм менен бирге түн бир маалында жашырынып музейге киргенин көрөбүз. Ал агасы Сэм менен саякатчылардын жана каракчылардын аңгемелерине кызыгып, жашырылган казынаны изилдешчү. Алар Магелланды дүйнөнү биринчи айланып өткөн картасын уурдоого келишкен эле. Бирок алар кыймылдагы чакта эле музейдин жарыктары күйүп, тартип сакчылар аларды кармап калды. Алар жаштайынан жетим калып, балдар үйүндө өскөндүктөн жана ушул музейге 3-чү жолу кирип жатышкандыктан балдар үйүнүн жетекчиси Сэмди жазалоону чечет. Бирок Сэм буюмдарын жыйнаштырып жатып, мен абакта отургум келбейт деп, Нейт менен коштошуп, ал жерден качып кеткенге да жетишип калды. Анан да ал сөзсүз түрдө кайтып келип, Нейтти бул жерден алып кетем деп, мойнундагы шакекчесин Нейтке тагып койду. Арадан 10 жыл убакыт өтүп, бул кезде Нейт бармен болуп иштеп жүргөнүн көрөбүз. Анан да ал кардарларды тейлеп жатып эле бай аялдын зер буюмун билгизбей алып койду. Бир аздан соң ишкана жабылайын деп калганда, ал жерде отурган Виктор Салливан аттуу адам Нейтке сөз баштады. Көрсө ал Нейт кардарынан зер буюмду уурдап койгонун байкап калган экен. Ал дароо эле Нейтке мага сендей болгон балдар керек болуп жатат. Экөөбүз бирге жакшы акчаларды табабыз деген сунушун айтат. Бирок Нейт ал нерсеге көңүлдөнбөй, ага макул болгон жок. Бирок Салли кеткенден кийин Нейт дароо эле жанагы уурдап алган зер буюмун таппай калды. Анын ордуна чөнтөгүндө жанагы Салли деген адамдын дареги жазылган кагаз табылды. Нейт жумуштан чыккандан кийин дароо эле берилген дарек боюнча Саллинин үйүнө барды. Анын үйүнөн баягы кичинекей кезиндеги музейде сакталган Магелландын картасын дагы көрдү. Салли уурдалган зер буюмду кайрадан Нейтке кайтарып берип, аны жакшылап сөзгө тартып, агасы Сэмди таанырын айтты. Анда Нейт Саллиден агасынын кайда экенин сураса, Салли Сэм менен дос экендигин айтып, экөөбүз бирге казынаны издеп жатканбыз. Жакын арада эле ал дайыны жок жоголуп кетти. Балким ал бул жака келдиби деп издеп келдим деп. Бирок Сэмдин бул жака келбегенин билгенден кийин Нейтке казына жөнүндө маалымат берип, Магеллан негизинен эң алгачкы жолу жер шарын айланып чыгууну максат кылган эмес. Анын негизги максаты алтын казынаны табуу болуп, бирок ал саякатын аягына чыга электе эле Филиппинде көз жумган. Магелланды болсо учурунда Манкаданын ата бабалары жалдаган. Биз бул казынаны көп изилдедик. Эгер сен агаңды тапкың келсе, мага кошулуп, казынаны табууга жардам бер. Балким казына менен бирге сен өзүңдүн агаңды да таап аласың десе, Нейт кайра эле сунуштан баш тартып кетип калды. Ал үйүнө келип, агасы Сэм анда-санда ар кайсы өлкөдөн кетирген сүрөттөрдү жана каттарды карады. Бир аз ойлонгондон кийин Саллиге байланышка чыгып, аны менен бирге казынаны издөөгө даяр экендигин айтты. Ошентип эртесин Нейт Салли менен биргеликте ишти башташты. Нейт кичинекей кезинен эле ал казынаны табуу үчүн эң алгач 2 ачкычты табуу керек экендигин билчү. Учурунда ал 2 ачкычтын бири капитанда болсо, бири командада болгон. Салли болсо азыркы учурда биринчи ачкыч өзүндө экендигин ачыктап, экинчи ачкыч болсо бүгүн бул имараттын ичинде аукционго коюлат. Сен болгону мага аукцион учурунда жарыкты өчүрүп беришиң керек. Калган ишти болсо мен өзүм бүтүрөм деп койду. Ошентип экөө даярданышып кечинде аукцион боло турган жерге да келип калышты. Алло. Я тебя слышу, я сижу рядом. Ичкерге кирип Нейт дароо эле иштерин баштайт. Аларды байкап калган Манкаданын жалдангычы Брэддок Нейттин аркасынан адамдарын жиберет. Аукциондун жүрүшү башталып, Манкада дээрлик ачкычты сатып алайын деп калды. Бул кезде Нейт жарыкты өчүрүш керек эле. Бирок ал кечигип жатканына байланыштуу Салли акчасы жок болсо деле ачкычтын баасын көтөрө баштады. Нейт жарыкты өчүрүүгө аракет кылып жатканда ага Брэддоктун адамы келип калды. Сопляк, это всяк знакомство с шотландскими кулаками. Чего? Нейт ал адам менен кармашып жатса, анын жанына дагы бир алып адам келип кошулуп, эми эмне кыларын билбей калган Нейт бийиктиктеги чырактарга секирип кетти. Элдер ызы-чууга түшүп, кызматкерлер ачкычты ал жерден алып кетип жатканда, Салли үстүндөгү костюмун алмаштырганга жетишип, кызматкерлердей болуп эле ачкычты алып кетип калды. Анда жерге кулап түшкөн Нейтти сакчылар курчап калып, ал кармалбастын аракетин көрүп, ар нерселерди сүйлөп жатып качып кетти. Кто установил эти перила? Это безобразие! Эй, ты куда? Ну стой! Бул кезде Салли ачкычты алып беймарал чыгып бараткан. Бирок анын алдынан Брэддок чыгып дароо эле ачкычты тартып алды.
Дал ошол учурда ал жерге имараттын сакчылары жетип келип, Брэддакты бутага алышканда Салли кайрадан ачкычты алып жөнөп кетти. Ошентип Нейт менен Саллиге ачкычты уурдап кетүүгө мүмкүн болуп, дароо эле план боюнча Барселонага учуп кетишти. Көрсө Саллида Магелландын китепчеси бар болуп, алар китепче аркылуу казнаны изилдеп жатышат. Барселонага келгенден кийин аларга Хлоя аттуу кыз келип, аларды аэропорттон бери аңдып келе жаткандыгын айтты. Көрсө Хлоя дагы казнаны издеген Саллинин шериги экен. Анан да экинчи ачкыч Хлояда болгондуктан ал Саллиге сен дагы кимди ээрчитип келдиң деп эле ачууланып ал жерден кетип калды. Ал кайрылбай эле кетип бара жаткандыктан Салли бир нерсе болгонун сезип, кол баштыктагы ачкычты карап эле таппай калышты. Дароо эле экөө тең Хлоянын артынан кубалап жөнөшүп, акыры Нейт Хлояга жетип токтотуп, сен казнаны башка жактан издеп адашып жатасың. Биз казнанын кайсыл жакта экендигинин жандырмагын таптык деп айтса, Хлоя аргасыздан аларга бир ачкычты кайтарып берди. Андан кийин алар китепчеден карап бир чиркөөнү таап келишип, дароо эле керектүү белгилерди издеп таап отурушуп, кайсы бир бөлмөнүн ичинен каалганы табышып, аны ачкыч менен ачып алышты. Ал жакка кеткен жол туннель сымал төмөнгө түшүп кетет экен. Ал эми китепче боюнча бири төмөнгө түшүш керек болсо, бири жогоруга чыгыш керек болуп, эч кимге ишенбеген Салли бир ачкычты өзүнө алып жердин үстү менен телефондон GPS аркылуу Нейт менен Хлояны көрүп үстүнөн ээрчип баратты. Ал эми Нейт менен Хлоя жер асты менен табышмактуу өңкүрдү аралап жүрүп отурушуп, бир жерден түнкү эс алуучу жайдан чыгып калышты. Аларды болсо Брэддактын адамдары качантан бери эле артынан калбай аңдып жүрүшкөн. Ошентип алар керектүү белгилерди тапкандан кийин ал жактан да эшикти ачышып, ошол жакка кирип бекинип кетишти. Алардын үстүнөн дагы бир эшик чыгып, алар ачкычты сайып аны бурап жиберишсе, жер алдынан оргуштап эле суу чыга баштады. Анда Нейт менен Хлоя Саллиге кабар беришип, жогору жактан белгини таап, ачкыч менен бурашың керек деп айтышты. Салли белгини таап, ачкычы менен бурайын деп жатса, аны аңдып келген Брэддак ага тоскоолдук жаратты. Акыры Салли эркектей эле мушташкан Брэддакты араң жеңип алды окшойт. Эми ал ачкычты салып бураган кезде сууга дээрлик тумчугуп калган Нейтке эшик ачылды. Ал эсин жоготуп койгон Хлояны куткарып чыгып, андан ары жүрүп отурушуп дагы бир каалгага туш болушту. Бирок ал дагы эки ачкыч менен ачылгандыктан Салли үстүнөн түшө албай, өзүнүн ачкычын төмөнгө ыргытууга мажбур болду. Акыры эшик ачылып ичкериге кирип барышса, ал жакта ичтерине туз салынган чоң 4 идиш бар экен. Хлоя ал идиштердин ичтерин карап жатканда идиштердин баардыгы сынып калды. Ал жерде туздан башка эч кандай казына деле көрүнбөйт. Бирок Нейт туздун арасынан бир картаны таап алып, ал карта казынага алып баратуучу жол экенин түшүнгөндөн кийин Хлоя дароо эле тапанчасын Нейтке такап, картаны берүүнү талап кылды. Ал Нейттен сенин агаң Сэм эмне болгонун билесиңби деп сурап, эгер билбесең аны Саллиден сура деп айтып, дароо эле Нейтти уктата чаап салды. Эми Хлоя картаны жана ачкычтарды алып кетип калгандан кийин Нейт көзүн ачса, Салли төмөнгө түшүп келип, алар баардыгынан куржалак калышыптыр. Анда Нейт дароо эле Саллиден менин агам Сэмге эмне болгон деп сураса, Салли аргасыздан чындыкты айтып, сенин агаң эми жок. Биз Брэддактан качып баратканда Брэддаг аны атып өлтүрүп салган деп айтты. Аны уккан Нейт Саллиге сен эмне үчүн менден ушунун баарын жашырып жүрдүң деп ачууланып, баарыңарга түкүрдүм дегендей кылып эле кетип калды. Кийинки көрүнүштө Брэддаг Манкадага келип, бирок жер асты өңкүрүндө эч кандай казына жок экен деп айтса, Манкада баардыгын билерин айтып, Хлояны чакырып, картаны өзүнө алды. Көрсө Хлоя дагы Манкаданын жалданма кишиси экен. Ал эми Салли Нейттин аркасынан келип, биз баштаган ишибизди аягына чыгарышыбыз керек. Сенин агаңды өлтүргөн Брэддаг жеңишке жетпеши керек деп айтса, Нейт ойлонуп макул болуп кайрадан ишти башташты. Бул кезде Манкада карта боюнча казына Филиппинде болгондуктан Филиппинге учак менен жөнөп жаткан. Ал өзүнүн кызыл унаасын дайыма ийгилик алып келет деп учакка жүктөттүрүп салды. Алар белгиленген аралдан баардык жүктөрдү парашют менен түшүрүп, өздөрү да парашют менен түшүп кетишмек. Учак учуп жөнөп, Манкада казнаны табаарына ишенип, эрте эле жеңишти майрамдап кыйын болуп ар нерсени сүйлөп жаткан кезде Брэддаг байкатпай келип, аны мууздап өлтүрүп салды. Көрсө калган адамдардын баардыгы Брэддактын сөзүн сүйлөшөт экен. Аны көргөн Хлоя бир заматтын ортосунда кайып болуп, жашынганга да жетишип калыптыр. Брэддаг адамдары менен учактын аркасынан Хлояны издеп жүргөндө 10 сааттан бери унаага тыгылып бекинип алган Нейт менен Салли унаадан чыгышты. Салли бөлмөдөн картаны алып, андан соң парашюттар менен секирип кетмекчи болушканда, Нейт Брэддактын алдына чыгып, менин агамды сен өлтүрдүң беле? Эгер жооп бербесең, баардык жүктөрдү учуруп жиберем деп жатса, ал жактан Салли чыга калып, учактан секирип кетти. Давай! Бир заматта жүктөрдүн баары учактан уча баштап, ал жүктөрдүн бирине Нейттин буту да ээленип калды.
Ошол кезде жашынып жүргөн Хлояны да таап келишип, бирок ал дагы Брэддоктун адамдарына каршылык көргөзө баштады. Бир аз убакытка эсин жоготкон Нейт эсине келип, учакка жетүүгө аракет кылып жатат. Хлоя болсо эгер бул жерде калса өлөрүн билип, жангештиликке салып унаага түшүп айдап жөнөдү. Дал ушул мезгилде Нейт эпте учакка чыгып келген эле. Ошентип Хлоя Нейтти сүзүп учактан биротоло чыгып кетишти. У тебя нет парашюта? У тебя тоже нет парашюта! Бактыга жараша Хлоя менен Нейт жүктөрдө парашют бар болгондуктан аман калышты. Көп өтпөй экөө кургактыкка чыгып келишип, кечинде Нейт агасынан келген каттарды, сүрөттөрдү кайрадан карап жатып, Хлоя уктап калгандан кийин агасынын жашыруун жазылган сөздөрүн таап, ачкычтардын жардамы менен карта бетинен казынанын кайсыл жерде жайгашканын таап алды окшойт. Дароо эле ошол аймактын координаттарын жазып, үстөлдүн үстүнө коюп уктап калды. Эртең менен ойгонуп, Хлоянын жок экенин көрүп, жана да ал координаттарды алып качып кеткенин билди. Хлоянын дал ушундай кылаарын алдын ала сезген Нейт үстөлдүн үстүндөгү кагазга атайын туура эмес координаттарды жазып койгон эле. Ал эми туура жазылган координаттарды Нейт бөтөлкөнүн ичинен алып чыгып, түз эле ошол жака жөнөдү. Аралга эч ак эле келген Брэддок Нейтти аңдып жатат. Нейт бат эле белгиленген аймакка жетип келип, үңкүрдүн ичине кирди. Суу астындагы өткөл менен өтүп, үңкүрдүн аркы тарабынан чыгып, калдайып жаткан эски эки кемени көрдү. Ал кемелердин бирине кирип барганда, анын артынан Салли дагы жетип келди. Көрсө ал дагы Нейтти GPS аркылуу аңдып жүргөн экен. Ошентип акыры канчадан бери издеген казыналарын табышканда, үңкүрдүн ичин жардырып Брэддок адамдары менен кирип келди. Брэддок адамдарына кемелерде кимдер гана болбосун аларды өлтүргүлө деп жиберди. Бирок анын адамдары Нейт менен Саллинин жашынган жерлерин таакыр эле таба албай коюшту. Көп өтпөй эле Брэддоктун адамдары тиг учактар менен да келип калышты. Дароо эле эки кемени тең үңкүрдөн чыгарып алып жөнөштү. Бул кезде Нейт менен Салли жашынган жерлеринен чыгып, алардын кемесиндеги адамдар менен катуу салгылаша башташты. Ал кемедеги адамдардын баардыгын кулатып жиберишип, Салли бир баштык толтура салып алган алтынын көтөрүп тиг учакты көздөй жөнөдү. Учурдан пайдаланып Нейт өзүн бир аз капитан дагы сезип алды окшойт. Көп өтпөй эле Салли тиг учакка чыгып барып, эки учкучту тең кулатып жиберди. Ошол замат тиг учактын багытын буруп кеткенде, аны көргөн Брэддок казына менен тең бөлүшкүсү келбей, анын артынан кубалап жөнөдү. Ошентип кубалашма оюну башталып, Брэддоктун адамдары экинчи кемеге секирип, бул жагы заманбап пираттар болуп кетти окшойт. Учактар бир топко чейин кубалашып, Нейт болсо бир канча адамды жалгыз эле чачып салды. Бир кезде анын башына бир ой келип, кубалап келе жаткан тиг учакты замбирек менен атып салды. Кубалап келе жаткан тиг учак кыйроого учурап, кемеси менен кошулуп, жарылып кетти. Бирок бул кезде Брэддок Нейттин кемесине секиргенге жетишип калган эле. Ал Нейтке өлсөк баарыбыз чогуу өлөбүз деп кыйкырып, кеменин якарын түшүрүп жиберди. Якар дароо эле ташка илинип, тиг учак ордунан жыла албай калганда, Нейт Брэддок менен кармашып отуруп, тиг учакты көздөй чыгып барды. Анда Салли бир баштык толуу алтыны менен Брэддокты чаап кулатып жиберип, Нейтти сактап калды. Ал эми үзүлүп кеткен кеме Брэддоктун үстүнө түшүп, Салли менен Нейт кеменин чөгүп баратканын карап турушту. Салли Нейтке эми бул казына Филиппин өкмөтүнүн менчигине айланды. Биз болсо алтындан куржала калдык деп сүзүп келе жаткан кемени көрсөттү. Бир аздан соң алар төмөндөн алданып калганын билип, кайрадан сүзүп келе жаткан Хлояны көрүштү. Анан да Нейт Саллини сүйүнтүп, чөнтөгүнөн бир канча алтындарды алып чыкты. Ошону менен алар кайдадыр учуп кетишип, кийинки көрүнүштө түрмөлөрдүн биринде бир адам Нейтке кат жазып жатканын көрөбүз жана анын агасы Сэм тирүү экенин билебиз. Тасманын эң акыркы кадрларында Нейт агасы берген мойнундагы шакекчесин бир адамга алып келип, аны эски карталардын бирине алмаштырып жатканын көрөбүз. Бирок ал адам сөзүнө турбай Нейттин шакегин алып, картаны да бербей коет. Анда ал жерде муруттары өсүп кеткен куралчан Салли пайда болуп, алар картаны да шакекти да өздөрүнө кайтарып алышты. Бирок эми качып кетели деп калганда, аларды сырттан кимдир бирөө тосуп калганын байкайбыз. Жана аларды ким тосуп калганы белгисиз бойдон калып, тасма соңуна чыгат. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Анда эмесе кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.